Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздер менен тизгин сөзүнүн түз жана өтмө маанилери тууралуу таанышабыз. Тизгин ат жабдыктарынын бири. Эки учу жүгөндүн төңөлдүрүгүнө байланып, мингиштин башын буруу, багыттоо же токтотуу үчүн колдонулуучу кайыш боо. Тизгин кактырбаган ат. Жүрүшү ылдам, элпек ат. Тизгиндөө, тизгинин тартуу. Биринчи мааниси минип бараткан атты тизгинден алып токтотуу, бул түз маанисинде. Экинчиси өтмө мааниде. Адашып, көп калган адамды жөнгө салуу, тартипке келтирүү маанисинде. Тизгин чойор. Бийлик башкарууга жөндөмдүү, билерман адамды тизгин чойор деп коебуз. Тизгин талашуу. Бирөөлөр менен күч сынашуу, биринчиликти талашуу, өтмө мааниде. Тизгини колдон түшүү. Бийликтен түшүү, кадыр баркы төмөндөө деген өтмө маанини түшүндүрөт. Тизгиндеш. Жашоодо ар дайым чогуу жүрүп, мүдөлөш болгон адамдарды тизгиндеш деп коет. Тизгинин кагуу. Биринчи мааниси кайсы бир ишке туура эмес мамиле кылган адамды токтотуу. Экинчиси таарынып, атын бастырып кетип калууну тизгин кагып кетип калды деп коет. Тизгинин силкүү. Биринчи мааниси минип бараткан ат баш бербей калса, тизгинин катуу силкип токтотуу. Экинчиси таарынышып калса, тизгинин катуу силкип атын бастырып кетип калуу. Тизгинин улоо. Өзүнөн мурунку адамдын жасаган ишин улантып кетүү маанисин тизгинин улоо деп айтабыз. Ат жабдыктарынын ичинен тизгинге байланыштуу эле бир канча түз жана өтмө маанидеги сөздөр менен тааныштык. Анда эмесе кийинки сабакка чейин сак саламатта туруңуздар.